Рахмат. Дағы бір жолы. Туылған күнің менен қаншаға шықтың? Менен бір жас жоқ, 38-ге шығып тұрды. Негізінен ақырқы 1-2 жылда Қырғызстанда болбай қалдым. Сырт жақта жүріп қалдым. Ұшы тынар менен борончу бұтына тұрып алсын деп. Қарап көрсем бұтына тұрғыда емес. Аяшыма сұрадым, бұтқа тұрды десем, білбем еліңді көрейін. Тизейлі жүрет дейді. Анан эме чыгармачылыкта доспуз, ушул ошко келгенде биринчи Сулайман тойго өзүм алып чыккам, жетелеп алып. Анан буйруса Рахман агайыбыз айтып өттү, баскан жолдорун, буйруса дагы ийгиликтерди багынтат, күлкүдө деп ишенебиз. Аялдар жөнүндө Тынар досум азыр айтып кетти, аялдар жөнүндө бүтпөй турган тема көп. Чындыгында biz hazır Amerika, Европаны турагыбыз келет. Мындай жамак-жамак шымдарды жаштар сатып алып киеткен, атайын мода депчи. Ал жакта мындай жетишпегенден киет да. Мен 1 жыл жүрдүм Америкадан. Негизинен таң каласын Америка, Европаны турагысы келет. Бишкекте жүрүп bir маршруткага чыгып калдым. Маршруткага чыксам, көргөн көз ишенбейт. Bir компания бала көрдүм, бала көрбөй эле бале көрдүм. Озунуп жүргөндөрдү көзүм менен даана көрдүм. Жаллаң арык-торук айкыздар арасында необычная жылдыздар. Акылдуу баштар, бактылуу жаштар, башына шорпо төгүлгөнсү ала була сары пары чаштар. Светной кашы, башы, чачы чыныгы короздун башы. Кулагында велосипедтин дискасындай сырга, кыймылдап койша түшүнбөгөн зарубежный ырга. Кийген кроссовкалар номери 55, базардан совсем таппайсың миңдин бири, карап көрсөң чыгып турат тили. Футболкалары алды жагында адамдын башынын скелетинин сүрөтү, арт жагында bir көзү жок балыктын сүрөтү, мынасага. Ата энесин ё-моё, вау, короче, совхоз, колхозсуң деп тилдейт, деге буларды ким дейт? Кыргыз болуп төрөлдүк, орус болуп жашап, ар ким каалаган дининде бири-бирибизден көрүп жатабыз, керек болса башка динде өлүп жатабыз. Мен айтайын дегеним, кыргыз болойлу, анан мусулман болойлу деп айткым келет. Рахмат сиздерге. Аялдар жөнүндө бүтпөгөн тема, акындар ушул убакка чейин ыр жазып келишет, ырчылар ырдап келет, куудулдар айтып келишет. Кыздарга айтып калам азыр. Чоң кыз, карындашым, жашың 25тен өттү, турмушка чыкпайсың десең, вообще-то ака мындай турмушка чыгам, просто желание жок. Чыга турган жигит көп деп жүрүп, карындашым турмушка чык десең, жок, биринчи карьера дейт. Жок, карьера не кереги бар кыз кишиге? Турмушка чык десең, жок, биринчи карьера. Жок, биринчи турмуш десең талашат. Ошентип жашы 30га чыгайын дегенде кыздар өздөрү издеп калат экен. Жараткандын жолунда эмес, өзү каалаган жолдо жүргүсү келет. Эме баягы жараткан жакшы сөз бар. Мен бардыкты кечирем, бир гана ширкти кечирбейм деген. Бир кыз көз ачка көрүнгөнү барыптыр. Жакшы беже, эсиңизде мындан 5 жыл мурда келбедим беле? Айланайын, эстедим. Ким элең? Эмнеге келдиң эле? Эсиңизде болгон болсо 5 жыл мурда келгенимде 3 балалуу болосуң деп айтпадыңыз беле? Айланайын, болдуң банан? Ооба, болдум. Эмнеге келдиң? Эмеже, кимге турмушка чыгам, ошону билип бересизби деп келдим эле. Бирок чыгасың кызым, кимге чыгасың, бирок точно чыгасың. 5000 сом акча менен анан бир кояп келсең чыгарып коем турмушка. Тагдырды бурмалагысы келет экен. Көчөдө турса, бир 2-3 жигит кыз издеп жүргөнбү, бир убакта кызды көрүп калып эле токтоп, жанына отургузуп алып, машинаны айдап кетип атса, үйүнүн жанына жеткенде, ака токтоп коесузбу? Токтобойм, чоң кыз, сулуу кыз экенсиз. Мен сизге үйлөнөм, мен сизди алам. Шынчалык жактыңыз. Мен алганыңыз менен баары бир өкүнөсүз. Жок, өкүнбөйм, карындашым, нормальный кыз экенсиз, сулуу кыз экенсиз. Үйүнө алып барып, кудагыларды чакырып, башына ак жоолукту салып, жакшынакай кылып, кудагыларды узатып, 2 күн өткөндөн кийин эртең менен уктап атып, күйөө бала ойгонсо жанында келинчеги жок. Биякты карайт, жок. Бир убакта сыртка чыкса, келинчеги бетин жууп, кирпикти алып таштаган, Тынар айтмакчы, кашты өчүрүп, ордо пыдыраны өчүрүп, бетти өчүрүп салган күйөө бала издеп. Сен билең. Кансы дагы аялы кызганат, күйөөсүн шунчалык жакшы көрөт. Базарга барса, базарга, таксовет эткен чыкса, таксовет эткен, каягы чыкса ээрчип алат артынан. Бир күнү базарга кетип атса, күйөөсү аялы, мен дагы барам базарга. Борсоң бор, кеттик, бас айланып келебиз. Базарда айланып жүрүп, аялын таппай калып, биякты карайт жойт, аякты карайт жок. Бир убакта бир кыз тыккылдап өтүп кетип атса, баяк кыздын колунан шунда кармап, чоң кыз, сулуу кыз, сиз менен 5-10 мүнөт сүйлөшүп турасызбы? Неге сиз менен сүйлөшүм керек? Кой бериңиз деп атам колумду. Жок, карындашым мындай да, мен аялымды жоготуп бердим.
Аялыңызды жоготсоңуз кой бериңиз деп атам. Эмне кылайм мен колуңузду кой бериңиз деп атам. Карындашым мындай да. Мен башка кыздар менен сүйлөшүп туруп калсам аялым пайда болуп калат да жанында. Канса да кызганат. Кызгангандан кийин күйөөсү байкуш эмне кылат? Ичет да. Күйөөсү эртең менен ичип алып турса аял жанына келип, "Жаным, шаарга жаңы бассейн ачылыптыр. Шаарга ачылган экен, барып келейин." Барсаң барып кел, бери кел. Ах деп өбүп атса, 4 жашар баласы жанында туруп алып, "Ата, апам эмне кылып атасыз?" "Улум, апаң бассейнге кетип атат да, мындай сууга чөгүп кетпесин деп, оозунан желдеп койдум." Десе, "Неме, апам оозунан желдеп эле коюңуз, кече тын арайыштан оозунан желдеп койгон." Бала демекчи биз бала кезибизде 3 күн мурда афиша илинсе айылга 3 жылдай сезилчү. Ушунчалык күтөт элек, качан келет, бүгүн уктасак, эртең уктасак, бүрсү күнү уктасак, анан кийин концертке барабыз деп күтөт элек, ушунчалык күтөт элек. Анан шаарга келгенде да кайсы кино болсо да кире берет элек. Ужас киного кирип алыппыз апам экөөбүз. Баягы кино башталды деп ичине диш ооздар чыгып, колдор чыгып, буттар чыгып башталды. Баягы кинону элестетип алып үйгө барып да коркуп уктай албайт элек. Келгенде дагы кыргызча кинолор башталат эле. Ошол убакта немистер эсерлердин киносу бар эле. 1941-жылдын кыш айы. Согуштун катуу күч алып турган убагы. Артыбызда Москва. Кыргызча которгондор Балтайып, Шалтайып, Туманайып, Чокубайып, Кытайып. Үн режиссеру Алымкул Алымбаев. Жолдош командир, душмандын танкалары көрүндү. Алдыга түгүн айы. Андай болсо бөтөлгөгө бензинден куйгула дагы танканы көздөй чаап койгулачы. Макул, жолдош командир деп. Шундай кинолор менен чоңойгонбуз. Анан бир 5-6 жыл өткөндөн кийин Ак баранын көз жашы деген кино чыкты. Билесиздер го, Базарбай боз үйдүн ичинде карышкыр келип баланы алаксытып атат го, шунда. "Келчи жаным. Келчи күчүгүм бери келчи" десе, "Базарбайга коюңузчу." Деп атып карышкыр ошол кинолор менен чоңойгонбуз. Биз азыркы ата-энелер балдарга эмнени үйрөтүп атабыз? Азыркы ата-энелер апаларыбыз, аталарыбыз, азыркы жаштар, биздин поколениядагылар, бизден жаштар. "Кызым, мен телефон көрбөдүңбү?" "Улум, мен зарядкам иштеп атабы?" "Ана Рыспектин немес WhatsApp'ын жүктөп койдуңбу?" "Одноклассникте эмне болуп атат? Facebook'та эмне кеп?" дегенде сөз болуп калды. Бир акылманга сиздин алгачкы устазыңыз ким десе, менин алгачкы устазым кадимки даракка чыгып бара жаткан коңуз деп жооп берген экен. Кандайча коңуз десе, мен бир күнү жумушка бара жатсам, кадимки коңуз даракка чыгып бара жаттыр. Кызыгып жанына барып туруп калдым. Бир убакта коңуз бир аз чыгат дагы кулап түшүп калат. Дагы бир аз чыгат дагы кулап түшүп калат. Карап туруп, бул коңуз баары бир бул даракка башына чыга албайт деп жумушума кеттим. Эртеден кечке жумушумду бүтүрүп кайра келетсап, баягы дарак эсиме түштү, коңуз. Баягы дарактын жанына жакын келип карасам, коңуз көрүнбөйт. Бул коңуз башка жака жол таап кеткен окшойт деп жогору жагын карасам, дарактын бир топ жерине чыгып калган экен. Мен алгач жол башташты, алдыга жылышты, ушул коңуздан үйрөндүм деген экен. Ошон үчүн алдыга койгон максатка жетебиз деп тилек максат койсок, сөзсүз жетебиз. Рахмат. Рахмат. Негизинен мен ушул Парадис катары бардык саясатчылар туура эле келем. Мисалы үчүн баягы коомго жараша башчы, башчыга жараша коом дейт. Мисалы үчүн Американ президенти Обама мындай орусча айтканда дерзкий да. Мындай сүйлөгөндө I think some are right, yeah, sometimes little bit. All Muslim country I like. Yeah, America very good works. No good Russian деп мына сүйлөгөндөр дерзкий да. Эли дагы ушунда карасаң, мындай жүргөндөрү, баскандары, "Hi, how are you?" дешип. Биздин башыбызга жараша да, элибиз дагы. Азыр мына көрүп аташтар. Кыргызстанда мен ишенем абдан жакшы болот. Силерди Кудай колдойт. Элибиз дагы ушундай базарга барсам, барбасам. Бүгүн дыйканчылык, буудай эксемби, же экпей эле койсомбу.
Ошон үчүн башчыга жараша коом дейт, коомго жараша башчы дейт. Мен ушул жогорку кеңештеги баягы сессияны көрүп атканда мектептеги балдарга сабак өтүп аткандай көрүнөт да. Дагы спикер болуп шайландагабыз азыр Асылбек Жээнбеков деген акебиз алып барганда жогорку кеңеште мага мындай мектептеги окуучуларга сабак берип аткандай көрүнөт. Тыштагыла жолдоштор, квотум бар. Андыктан ишти баштай берели чаады. Бүгүнкү маселе аз эле семейный бюджет. Так, 8-ci микрофон. Сиз сөзүңүздү сүйлөсөңүз түздүп, семейный эмес, мамлекеттик бюджет. Кечелестер, кече катырдык эле тойду адаштырып жатпайбы, ак эле сойду. Бүгүн сессия болбой калабы деп турам чочулап. Анткени 200 аял эшик алдында этегин түрүп олтурат. Талаптар эмне экен? Таш билсим өлтүрүп кое жаздашты өрдөкчө чокулап. Аңдасам алардыкы жүйө, талаада калдык, тапкыла дейт күйөө. Бети табак белөгүздөй бирөө. Так, урматтуу депутаттар, процедурный вопростар барбы? Процедурный. Так, процедурный вопростар жок болсо, кемпир чалдар сурап атат, кепишти маасыга кийгизеби, же маасыны кепишке кийгизеби? Ошону тактап алып 10-чы статьяга киргизели. Так, урматтуу депутаттар, сайлап, сауналап кетпей, саат 2-де келгиле, дагы сынактан өтүп бергиле. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат. 15 жылдык маарекен кут болсун. Бүгүн туулган күнүң экен. Тынарды өмүр бою вообще өпкөнмесин бүгүн өп коюн, а? Бар. Рахмат. Талантан Ураев кол чаңыздар менен.